Тоо-кен тармагы өлкө үчүн эң бир маанилүү тармак болуп эсептелинет. Каражат менен байлык ошол жактан көп түшөрү маалым. Инвестор алып келип, эки тараптуу эки жакка тең пайда алып келе турган туура саясат жүргүзө алсак, ошондо кендер эл үчүн иштери маалым. Токтогул районунун Чолпон Ата айыл аймагынын тургундары мындан 2-3 жыл алдын Узун Акмат кенин иштетүүгө каршылыгын билдирип чыгышкан болсо, эми алар андагы жагдай менен жакындан тааныш болгондон кийин баштагы пикирлеринен кайтты. Албетте, жер андагы элге таандык, ошондуктан алардын инвесторлорго коюлчу талаптары дарбын. Башкысы айрым социалдык маселеди чечип берсе болду деген үмүт. Ал эми анын иштесине дээрлик каршы эмес. Эң четки айыл эмебиз жок. Жет сатыбыз жок. Эме медпунктубуз бар, эптеп эле. Анан айылда иш жок, жалаң мал менен. Эми келиндерибиз, балдарыбыз баары бош отурат. Эми ошол келиндерге бир кичинекей майда чакан ишканаларды эметип жардам берсе, эми жардам берсин деп айтпайм, берсе. Ошондой эле балдарыбыз солдокто бош жүрүшөт. Келип алып ушул жакта иштегенге жумуш орун таап беришсе, биз эч качан каршы эмеспиз. Эл тынч, ал каршылык кылган жок. Элдин карама-каршылыгы бай жаңы келгенде түшүнбөстүк болду азыраак. Анан эми азыр улам келип атат, бардыгы закон экен деп атат, бардыгы документтери бар экен деп атат. Эми булар кастын жогоруда айтып өттүм, мен кыскараак айтайын. Ошо элге бир пайдасы тийеби деп атабыз да эми. Эң акыркы надежда ошол болот. Келип каза берсин, инвесторлор келсин. Элдин экономикасын көтөрүш үчүн бир мына биз азыр келат көрдүңүздөр, жол өтө начар. Эң акыркы эле стадияда жол эмеси. Анан ушу элдин экономикасын көтөрүш үчүн бир салымы болсо кассын, каза берсин, мамлекетке пайдасы тийсин. Биз ошолорду айтабыз. Чолпон Ата айыл аймагы райондун борборунан 60 чакырым алыстыкта жайгашкан аймак. Негизги тиричилиги мал чарбасы. Кен иштетүү компаниясы келгенден бери 5 миллионго жетпеген айыл өкмөттүн бюджети көбөйдү. Башкача айтканда анын 45%-ын компания жабып калды. Азырынча компания чалгындоо иштерин аяктап, иш баштоонун алдында турат. Эгерде жумуш башталса, анда андагы соц пакетти кароо жагы да эске алынган. Биздин бюджетке где-то 4 миллион 500 000 сом акча 15-16, 17, 18 жылы келип түштү. Быйылкы жылы биздин местный жергиликтүү бюджетибиз 5 миллион 560 000 болсо, ошонун 2 миллион 500 000 ушу касана минералсын жанагы лицензия кармаган үчүн бюджетке келип түшүп атат да. Бул где-то bir 45-46% биздин бюджетибиздин жергиликтүү бюджетибиз толуктап атат. Мунун баарын элге жашоочуларга, депутаттар менен бөлүштүрүп, бүт ошо биздин мүмкүн эме муктаждыктарыбызга жумшап атабыз да. Анан эми кече жакында биз компаниянын өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүздүк, ошо жана соц пакет боюнча. Соц пакет боюнча булар быйыл алтынды өндүрө баштаганына bir 15-16 gün болгонуна байланыштуу быйылкы жылы соц пакет берүүдөн булар карманып турат. 19-20-21 жылга 2 миллион пока планирует эттик. Бул 19 жылдан баштап соц пакетти бере баштайт. Кара Күнгө айылынан 5 чакырым алыстыкта жайгашкан Узун Акмат кенине 1950 жылдары чалгындоо иштери жүрүп, бирок токтотулуп калган. Кенди иштетүүгө Спектр компаниясына 2009 жылы уруксат берилген. Бирок кийинчерээк лицензия Касана Minerals компаниясына сатылган. 2015 жылдын август айынан аталган компания геология жана минералдык ресурстар агенттигинен алтынды казууга уруксат берген лицензияга ээ болгон. Ал кезде чалгындоо лицензиясы болгон. Чалгындоо лицензиясын биз келип изилдөө жүргүзүп, анан 69 килограмм запасы койгонбуз. 69 килограмм биздин лицензионный аянт Узун Акмат месторождениясында 70 гектар. 70 гектар. Биз 2017 сентябрь айында даярдоо иштерин баштадык. 2018 документтерибизди бүтүрүп, август айында пуск наладка приборду орнотуп, лагерлерди орнотуп, анан свет тартып, ошол жумуштарды баштаганбыз. Азыр 20 октябрга Кудай буйруса, биз ошол алтынды казып чыгуу жумуштарын баштайбыз. Биз мына жакында бир хоо, бир погрузчик берип, мост бүтүп атат Кара Күнгө айылда. Ошол мостко жардам бердик.
Анан бул экинчи мост Кескен Төбөдө дагы ошол мостко да биз жардам бергенбиз. Эми Кудай буйрса план да бар. Азыр ошол боюнча айыл өкмөттөн комиссия түзүлгөн 5 киши. Ошол менен жумуш алып баратабыз. Биздин сунуш 2 миллион сом болуп атат. Социальный пакет элге жардам. И ПАФ деген ПАФты ремонт кылып беришке ошол ремонт кылып беришке биз азыр келишим түзүп атабыз. Мында бүгүнкү күндө 30дан ашуун эмгектенет. Жумушчулардын 80% жергиликтүүлөр түзөт. Мен 2 жыл болду иштегениме. Анан башында мыйзамдын чегинде мына айтылбай кетти, мына леп. Линия электропередача свет менен камсыздандыруу боюнча ушу сайды. Мен өмүр бою бул жерде свети жок чоңойгом. Эң биринчи кызыктырганы ушу болду. Жакшы жер жерди чоңойдум. Свет келсе, анан жолдор оңолмок. Ага арганда жагдайлар менен компания берди техниканы, бирок түшүнбөстүктөр менен техника өтпөй жолдор убагында оңолбой калды. Анан элдин укугу боюнча, иштөө боюнча мен 2 жыл иштеп атам, личный претензия немей буларга. Айлыгымды убагында берет. Анан жергиликтүү адамдар көбүнчө чынын айтыш керек мен аркылуу келет. Тааныш, билиш, жакшы ишкер балдар келип иштеп атышат, курсактары ток, мындай пока жалып мага айта элек да. Алардын айтымында алтынды алганда цианид кошулат экен. Улуу заттар сууга кошулуп зыянын тийгизет экен сөздөргө эч кандай негиз жок. Уран чыгып кеткендерине мен ишенбейм да. Өзүм мурунтан өзүм иштеп көргөм. Мындай эле кызыгып өзүбүз. Анан булар келди. Ошо эл каршы чыгып атат, түшүнбөстүк кылып цианид, уран деп. Бул раствор менен келген алтын месторождениедан чыгат ал. Цианид, уран ошеге колдонуш мүмкүн, мен жеке оюм. Мындай көрүп атабыз, бул нак эле алтынын өзүн алышат булар. Цианид жок, уран жок, айерде биз иштеп келгенбиз. Мен чоң атам 90га чыккан, өмүр бою ошол жерде алтын казып, согуштун убагында иштеген. 89-жылы өтүп кетти, 90га чыккан. Уран зыянчылыгын билет элем. Ошо жок, андай жок. Жерибизди казып токойлорубузду жок кылып экологияга зыянын тийгизүүдө деген дооматтар атайын кызматтарга чейин жетип, мамлекеттик экотек инспекциясы бул боюнча атайын көзөмөл жүргүзгөн. Жыйынтыгында экологияга эч кандай коопчулук жагдай аныкталбагандыгы белгиленет. Сууга кошулуп кетүү боюнча ал жерде атайын техникалык долбоордо көрсөтүлгөн эме боюнча иш алып барып аткандыгы аныктадык, биз барып көрдүк. Суу топтолуучу отстойниктер бүт баары курулуп бүткөн экен. Сууга кошулуп кетүү коркунучун биз текшерип алганда көрө алган жокпуз эч кандай. Дамба, берег управляющий дамбанын бүт баары талаптагыдай жасалыптыр. Атайын коюлуучу тупурактар менен кошулуп аралаштырып. Азыркы күндө 7-35 гектар аянт жерде иш алып барып атышат. Биз барган маалда багдарактардын кыркылганын иш жерден көрө алган жокпуз. Биз бирок буга чейинки текшерүүдө кыркылган дарактар боюнча чара көргөнбүз. Чара көрүп, ошонун баары мамлекеттик казанага төгүлгөн акчалары бар. Узун Акмат суусунан ичкендер ич ооруга чалдыгып, айылдыктарды жара басты деген кептер да кезинде айтылды. Бирок бул боюнча бир дагы факты катталып, аныкталбагандыгын адистер айтышат. Ошол эл арасында жаралар чыгып атат, ич өткөктөр көбөйдү деген маалыматтар менен биз ошол жерге атайын жумушчу топтор түзүлүп, үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан врачтар барып, биздер тараптан барып, бардыгын аныкталган. Эч бир ушул медициналык пунктка адамдар ушул жара чыкты же болбосо ич өткөк оорулар менен эч ким кайрылышкан эмес да. Ошондон биз жыйынтыгы чыкты. Бул жөн эле бир ооз эле даттануу, ооз эле айтылып жаткан жөн эле сөздөр болуп калды да. Албетте келген компанияда баары жакшы, жергиликтүүлөр негизсиз даттанып арызданышат деген бир тараптуу пикир чыгарууга мүмкүн эмес. Анткени анда жумушчулар үчүн шарт, тамак аш жагдайларында бир топ кемчиликтер да орун алган. Ал жерде жумушчулардын коопсуздугу, техникалык коопсуздугу өтө талапка жооп бербейт. Азырынча жаткан жерлери, иштеп жаткан шарттары бул ишкана компания тарабынан анчалык түзүлгөн эмес. Тамактануучу жайлары анчалык деле талапка жооп бере бербейт. Өзгөчө мына суулардын ташылып ичилиши, алар атайын цистерналарда ташыбастан жанагы кадимки эле хова трактордун копшасы менен ташып, ушундайлар аныкталды. Бул тууралуу ошол атайын цистерналарды уюштуруу, атайын машиналарда ташуу тууралуу ошо көрсөтмөлөр берилди да. Тамак аштары, ичип жаткан жерлери анчалык деле талапка жооп бере бербейт. Имараттары дагы ыңгайлашкан, палатка мындай
жөнөкөйлөштүп ыңгайлаштырган имараттар экен да. Ошону жоюуга предписание берилип, азыркы учурда алар ошонун үстүнө иштеп жаткан болуш керек. Биз 16-числода текшеребиз кайра. Кыргыздын суусу дары таштар алтын деп айрым акындар ырсабында камтыгандай, өлкөдө кен байлыктар арым болгону менен же өзүбүз иштетпей, же иштетем деп келген инвесторго шарт түзбөй нааразылык туудурганыбыз Кыргызстанга келүүчү инвесторлорду үркүтүп койду. Ага Тогуз-Тороо районунда инвесторлордун мүлкүнө өрт койгон абал мисал. Мындан ким пайда, ким зыян көрдү? Ар ким өзү талдап алар. Крышасы түштү. Охрананыкы. Мамлекет инвестициялык климатты жакшыртуу жагында толтура план түзүп, далай убада берген менен инвесторлор жайнап келип жаткан жок. Ага негиз ушул сынду кимдир бирөөлөрдүн арам аракети менен ишке ашкан жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгы. Жер кен ал элдин байлыгы, аны эч ким талаша албайт, алууга укугу да жок. Болгону ошол кенди иштетүүгө алиге мамлекет алсыз экендигин түшүнүп, инвесторго эшик ачуу. Албетте мында өлкөнүн кызыкчылыгы да каралат. Сырттан инвестиция тартуу, инвесторлор менен тил табып иштеши гана Кыргызстандын кыйын экономикалык кырдаалдан чыгарын серепчилер айтып келишет. Кыргызстанда учурда 255 алтын кени бар. Аларда жалпы запастар 2144 тоннаны түзөрү Кыргыз Республикасынын зергерчилик өнөр жай өнүктүрүү концепциясында айтылган. Алтындын негизги бөлүгү тоолук Кумтөр кенинде чыгат. Бул аймак алтын өндүрүү боюнча КМШда 3-орунду, ал эми дүйнөдө 22-орунду ээлейт.